Бека медиа каналы тартуулайт. Дүйнө жүзүндөгү адамдын көз жоосун алган ажайып кооз шаарлар. Стамбул, Түркия. Стамбул дүйнөдөгү эң кооз шаарлардын катарын толуктайт. Себеби мурдагы Осмон падышалыгынын борбору эч нерсе менен тең келгис кооз жай болуп саналат. Султан Ахмат мечитин көргөндөр да, көрбөгөндөр да арманда. Каракей районунда адамдын көз жоосун алган дүкөндөр, мейманканалар жана көркөм сүрөттөр орун алган. Ошол эле жерде Деңиз музейи, Заманбап искусство музейи жана 500 жылдык тарыхы бар Еврей музейи жайгашкан. Луанг Прабанг, Лаос. Бул шаар 1995 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастары макамына ээ болгон. Ошол учурдан тарта калаага келген туристтердин саны абдан көбөйгөн. Шаар бийлиги туристтерден түшкөн акча каражатын туура нукка пайдаланып, шаардагы эски имараттарды жана сыйынуучу жайларды оңдогон. Луанг Прабанг өзүнүн байыркы имараты менен гана эмес, Меконг жана Намхан дарыялары менен да таанымал. Учурда Луанг Прабангда эң алдыңкы мейманканалар жана дүйнөдөгү белгилүү француз ресторандары жайгашкан. Флоренция, Италия. Флоренция дүйнөдөгү кооз шаарлардын катарын толуктайт. Жыл сайын шаарга келген туристтердин саны көбөйүп барат. Флоренция ар дайым романтикалуу маанай тартуулап турат. Бул шаарда болжол менен дүйнөдөгү бардык искусство кенчинин 1/3 бөлүгү жайгашкан. Иерусалим. Бул шаар биздин доорго чейинки 4000-жылдарда орун алган. Байыркы жана ыйык жайлардын эсебинен Иерусалим жер жүзүндөгү уникалдуу шаарлардын катарын толуктап келет. Эдинбург, Шотландия. Шаар жыл сайын өткөрүлүп туруучу эл аралык фестивали менен таанымал. Бирок эң башкысы ал өзүнүн жаратылыш тартуулаган кооздугу менен элдерди таң калтырып келет. Рио де Жанейро. Рио де Жанейро шайыр жана кооз шаарлардын катарында. Бул жерде өлкөдөгү эң масштабдуу майрам өтөт. Аны бир гана жергиликтүү тургундар эмес, жада калса коноктор да чыдамсыздык менен күтүшөт. Бул шаар өзүнүн шан шөкөттүү майрамдары менен дагы белгилүү. Киото, Япония. Киото дүйнөдөгү керемет шаарлардын бири болуп саналат. Токио туристтерди жогорку ылдамдыктагы поезддери жана асман тиреген имараттары менен өзүнө тартып келсе, Киотодо болсо тескерисинче жашоонун ыргагы, жайдыгы менен көпчүлүктү таң калтырып келет. Учурда бул шаарда 2000 Будда чиркөөсү бар.
Сучжоу, Китай. Бул шаарды көпчүлүк учурда Чыгыш Венециясы деп аташат. Анын бактары дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Ал бактар кытайлыктар үчүн нукура сулуулуктун символу катары терең мааниге ээ. Венеция, Италия. Бул жерде өз ара көпүрө аркылуу байланышып турган 118 кичи арал бар. Шаардын дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде унаалар дээрлик жокко эсе. Сууда сүзүүчү автобустар жана салттуу Венеция кайыгы менен сиз каалаган дарегиңизге жете аласыз. Париж, Франция. Париж шаары өзүнүн кучагына көптөгөн атактуу инсандарды камтыган жана башка чет өлкөлүк актерлордун да кызыгуусун арттырган шаар. Бул шаар жөнүндө көптөгөн кинолор тартылган. Чындыгында Париж аябай кооз шаарлардын бири жана кооз шаарлардын алдыңкы сабында туруп келет. Бул кереметтүү романтикалык шаар бүткүл дүйнөлүк коомчулук тарабынан дүйнөдөгү эң кооз шаарлардын бири деп аталган. Бул кереметтүү шаардын көптөгөн тарыхый имараттары, парктары, дүкөндөрү жана башкалары менен сыймыктана алышат. Ал эми Парижге барган ар бир турист сөзсүз түрдө Моно Лизаны көрүү үчүн Лувр музейине баш бакпаса болбойт. Лондон, Англия. Бул шаарды кимдер гана билбейт жана бул шаар тууралуу уккан адам дароо эле Лондонго байланыштуу ар кандай нерселерди элестетет. Лондондун абасы таң каларлык таптаза аба. Бул албетте Улуу Британиянын борборуна биринчи жолу келип жаткандарды таң калтырбай койбойт. Ошондой эле Лондондо Европадагы эң бийик имарат Лондон көзү имараты жайгашкан. Асман тиреген имараттардын шаары Дубай. Дубай жаңыдан гана өнүгүп келе жаткан шаарлардын бири. Ошентсе да Дубай азыркы учурда ири соода экономикалык борборго айланды. 1996 жылы Дубайда нефть табылгандан баштап өтө тез темп менен өнүгө баштады. Дубайда көптөгөн фирмалардын офистери, магазиндер, асман тиреген курулуштар, мейманканалар жана башкалар жайгашкан. Дубайда ошондой эле дүйнөдөгү эң чоң ырдоочу музыкалык фонтан орун алган жана ошону менен бирге дүйнөдөгү эң бийик имараты менен сыймыктана алышат. Нью-Йорк. Бул шаарды дүйнөнүн борбору деп аташат. Нью-Йорк Америка Кошмо Штаттарынын эң чоң жана саясий, маданий, экономикалык мааниси бар шаарларынын бири. Борбордук парк, эркиндик статуясы, Манхэттен сыяктуу аталыштарды укканда көптөгөн туристтерди кызыктырат. Кейптаун. Кейптаун Түштүк Африка Республикасынын ири шаары. Спорттун сейфинг түрү боюнча дүйнөлүк борбор деп да аташат. Кейптаунда жагымдуу аба ырайы, экзотикалык климат, пляждар жана башка ушундай кызыктуу жерлерине туристтер агылып келет. Сидней. Австралиянын эң ири шаары болгон Сидней дүйнөнүн эң кооз шаарларынын тизмесин камсыз кылып турат.
Сидней шаарында көзгө толумдуу кооз жерлери, кооз имараттар, кызыктуу эстеликтер көптөгөн туристтердин кызыгуусун арттырып келет.